Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде объектив көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Бүгүн биз Асага полиси тууралуу сөз кылалы деп турабыз. Анткени коомчулукта ушул камсыздандыруу полисин алуу үчүн бир топ суроолор жаралып турат. Деги эле Асага полиси бизге кандай жардам берет, аны эмне себептен алышыбыз керек, ушул тууралуу сөз кылалы деп турабыз. Ал үчүн студиябызга дал ошол мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун юридикалык башкармалыгынын башчысы Улукбек Нишанов мырза келип отурат. Саламатсызбы, Улукбек мырза? Жогоруда айткандай, ушул Асага полисин алуу боюнча коомчулукта бир топ талкуу жаралып атат десек болот. Деги эле Асага полиси деген эмне, ушуга биринчи алгач түшүндүрмө берип өтсөңүз, андан кийин анан суроо жооп өтөлү. Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Чакырганыңыздарга рахмат. Ошо Асага боюнча айтып кетсек, Асага деген бул жанакы орусча страхованиянын түрүн кыскартылышы да. Обязательное страхование автогражданской ответственности деп коет. Бул эмне дегенди түшүндүрөт? Бул айдоочулардын ошол жарандык жоопкерчилигин камсыздандырууну билдирет да. Чын айтканда ошол мыйзам болсо 2015-жылы эле кабыл алынып, ошол эле мыйзам менен 19-жылдан күчүнө кирет деп, андан кийин ушул убакытка чейин айып пулдары жылдырылып келген. Мисалы, биздин жарандар үчүн ошол 1-июлдан баштап майы кызматкерлери башка документтер менен чогуу, ошол жанакы техпаспорт, права, ошондой эле страховой полис Асаганы текшерет. Эгерде ал полис жок болуп калса, анда 184 берене бар, кодекс о правонарушениях деп коет, укук бузуу жөнүндө. Ошол жерде айып пулу ошол жарандар үчүн 3000 сомду түзөт. Жанакындай юридикалык жактар үчүн 13000 сомду түзөт. Асага деген жанакы айткандай мындай примерде түшүндүрүп кетели. Жарандык жоопкерчиликти камсыздандыруу. Мисалы, бирөө мына полис Асаганы алып туруп, анан жанакындай жол кырсыгына туш келсе, ДТП, күнөөлүү болсо, ошондо страховой компания жанакы жаракат алган ошо машиналарга, бир мүлккө акча жагынан 450 000 сомго чейин төлөп берет. Бирок ар бир жаракат алган адамга же ошол мүлктүн ээсине 150 000 сомго чейин төлөнөт. То есть бул мисалы эки тарапка теңби же бир эле тарапкабы? Жок, мындай да. Мисалы, азыр баары страховка алыш керек да. Эгерде ким күнөөлүү болуп калса, ошонун страховой компаниясы тигил жанакы жаракат алган адамдарга чыгымын төлөп берет да. Күнөөлүү адамга эч нерсе төлөнбөйт. Күнөөлүү адамга эч нерсе төлөнбөйт. Анткени бул жарандык жоопкерчиликти камсыздандыруу. Ошол эле учурда каска дегенде полис түшүнүгү бар эмеспи? Ошо Асага катары элечи. Ал каска полисин алса дагы болобу айдоочулар? Ал бүгүнкү күндө милдеттүү эмес бирок, Каска деген бул дагы жанакындай расшифровканын кыскартылышы. Комплекс автострахования кроме ответственности деп коет. Бул деген ыктыярдуу түрдө, анан бул сиз айтып аткандай туура айтып атасыз. Машина менен бирдем болсо, ошо машинанын өзүнө төлөнөт да, касканын. Бирок каска деген ачык эле айтыш керек, Асагадан караганда кымбатыраак. Анткени алгач түшүнүктүү болуш үчүн, мисалы, Асага караганда каска полиси эки унаа кырсыкка учураса, күнөөлүү тараптын дагы унаасы төлөнүп берет деп айтсак болобу? Каска полиси ошолбу? Жок. Ал эмес, Мындай да. Асага боюнча жанакы башка адамдарга төлөп берет деген мындай. Касканы дагы алып койсо деле болот. Каска боюнча өзүнүн машинасынын чыгымдарын төлөп берет. Мисалы, кээ бирлер эки полисти тең алып коюшат. Мисалы, бирөөнү сүзүп алса, страховой компания эки жактын тең машинасын жасап берип коет да, эки полисти тең алса деген. Жогоруда кеп кылып өттүңүз, мисалы, адам өмүрү кыйылса 300 000 сомго чейин, жаракат алса 100 000ден 150 000 сомго чейин депчи. Ушул суммалар эмненин негизинде келип чыкты? Эмне себептен 300 000 сом адам өмүрү 300 000 сомго мисалы бааланды деп койсок болобу же кандай десек болот?
Жок, антсек туура эмес болуп калат го. Бул мындай да. Эмне себептен ошо 300 миң сомго келип токтолдуңуздар деген? Эмнеге себептен? Мисалы, страховой сумма деп коет, бул болсо жанакыл канча акчага чейин төлөп берет деген. Анан ошол суммага тарифтер, базовый тарифтер деп коет, ошол страховканын баасы чыгарылат да. Бул болсо мамлекет тарабынан бекитилген, министрлик кабинет тарабынан. Эмнеге дегенде, мына азыр 6 түрү бар. Страховканын обязательный түрлөрү деп коет да. Милдеттүү түрлөрү. Милдеттүү түрлөрү. Ошолордун тарифтери баары мамлекет тарабынан бекитилет. Жанакы сиз айткандай, эгерде адам мисалы өлүп калса, ошонун туугандарына 300 миңге чейин төлөнөт деп бекитилген. Инвалидность алса биринчи группа 200 миң сом, экинчи группа 150 миң сом, үчүнчү группа 100 миң сом. Эгерде ден соолугуна бир зыян келсе, жанакы фактически канча ущерб болсо 100 миң сомго чейин страховка. Ушул жерден дагы бир суроо жаралып атат. Мисалы ОСАГО полисин алып, бирөө менен жол кырсыгына кабылбай эле өзүнүн бир эле машина, мисалы мен машина айдап барат эле жол кырсыгына өзүм эле кабылсам, ал учурда полис жардам бере алабы? Мондой болуп калат да. Мисалы жол кырсыкта башка автоунаа эмес, мисалы ошол эле жанакы дорожный знак, мисалы бирөөнүн забору, бирөөнүн малын сүзүп кетип атышат. Ошондой чыгымдарга Сүзбөй эле жолуна тоголонуп кетсе же сүзбөй эле бир анга кирип кетсе деген сыяктуу. Жок, ал үчүн каска алыш керек. Ал үчүн каска алыш. Каска ошого жардам берет, Каска ошого жардам берет. Өзүңдүн машинаңды бирдемке болсо страховой компания төлөп берет. Бүгүнкү күндө ОСАГОнун баасы 1680 сом деп бааланып, ошол эң акыркы өлчөм ошол болуп атат, андан жогорулап кетип атат да. Ошол эле учурда мисалы 1700 сом деп коелу, бул кандай автоунааларга берилет? Анан коомчулукта да бир суроо талкуу жаратып аткан нерсе, мисалы машинанын жылы эски болсо же машина бир 50 миң сомдук эле машина болсо, ал эмнеге 3 миң сом төлөш керек? Анан 50 миң долларлык машина болсо, анын ээси эмнеге 3 миң сом бериш керек деген сыяктуу дагы сөздөр болуп атат да. Буга кандай жооп берет элеңиз? Бул мындай да, бул жарандык жоопкерчилик да. Эгерде кандай машина адам айдабаса деле, мисалы жол мисалы бир кырсыкка туш келип калса, ал машинанын разницасы жок да. Мисалы жаңы машина болобу, эски машина болобу, башка бирөөнүн адамды же башка бирөөнүн автоунаасын сүзүп кетиши мүмкүн да. Бул биринчиден ошол. Анан сиз айткан 1680 сом бул базовый тариф. Ошого дагы эмнелер кошулат? Жанакы айдоочунун стажы деген бар. Эгерде айдоочунун стажы көбүрөөк болсо, бир аз арзаныраак болот. Ошондой эле машинанын жанакы типи деп коет, легковой же грузовой. Андан кийинкиси жанакы эменин кыймылдаткычысынын көлөмү, объем двигателя. Анан дагы жанакы техосмотр деген уксаңыздар керек. Эгерде автоунаанын техосмотру бар болсо, анда дагы бир аз арзаныраак болот. Ошонун баары көбүйүп келип, ошого ар кандай акчасы чыгып калып атат. Эми орточо бир жеңил унааны алганда, сиз айткандай 1700, 2000 сом бирөөнүкү болуп калат, бир 2,5 миң сом бирөөнүкү ошондой болуп калат. Ошонун тегерегиндеги акчалар да. Бүгүнкү күндө ОСАГО полисин алуу үчүн мисалы бир үйдө бир машина, бирок 3 айдоочу боло турган болсо, ошо полисти кимисине алыш керек? Бир полис эле бардыгына жарайбы же автоунаага эмес, айдоочу өзү алыш керекпи? Ошо аябай жакшы суроолорду берип атасыз. Ошо буга чейин көп угуп келсеңиздер керек. Ошо эки түрү бар. Мисалы ограниченный деп коет. 4 кишиге чейин полиске жаздырса болот. Ошол эле сумманын ичине. Ошол эле сумманын ичине. Мисалы 2000 сомго 4 киши жазылып алсак. 4 киши жазылып алсаңар болот. Бирок эгерде 4 кишиден башка бирөө ошо машинаны айдап, автоунааны бир ошол эле ДТП болуп, ошол эле маек кызматкерлери текшерип, сен списокто жок экенсиң десе, ошондо анда штраф дагы жазылат. Анткени списокто жок да. Ошондой эле страховой компания тиги эле жаракат алгандарга төлөбөй коет да. Анткени аякталуу жок.
Анан дагы экинчи түрү бар. Бул без ограничения деп коет. Ал бир аз кымбатыраак. Бир аз болгондо канча суммага чейин кымбатыраак? 800 жок. 50%габы? Тарифтери бар, мисалы. Базовый тарифтер. Тариф 1.6 деген бар, ошого көбөйлөт. Бирок бул жанакы стажынан келип, чогулуп келген акчалардын үстүнө көбөйлөт да. Мисалы 800 сомдон 1000 сомго чейин болуп калат разницасы. Без ограничения деген. Анда сиз айдайсызбы, кошунаңыз айдайбы, кандай болсо дагы, ошо май кызматкерлери биринчиден жаратат ал полисте, экинчиден жол кырсыгы болсо страховой компания төлөп берет. Мисалы ошол эле учурда менин 2 унаам болсо, экөөнө тең өз-өзүнчө полис аламбы? Ооба, ар бир бул жарандык жоопкерчилик ар бир автоунаа менен байланыштуу да. Мисалы 5 машинаңыз болсо, анда 5-өсүнө тең алышыңар керек болуп калат. Улук мырза, дагы эми айтсаңыз, жогоруда баштан баштап сөз болуп келгендей, ошо АСАга полиси боюнча коомчулукта түрдүү пикирлер айтылып атат, аны жактагандар да көп болуп атат, ага каршы чыккандар да көп болуп атат. Деги эле түшүнүктүүрөөк кылып айтсаңыз, АСАга полисин алышыбыз керекпи негизи жаран катары? Биринчиден, Кыргыз Республиканын жараны болгондон кийин мыйзамдарды сактаныш керек. Ошол биринчи июлга чейин биринчиден алыш керек. Анткени бул мыйзамда көрсөтүлгөн. Экинчиден, бул аябай мындай, чын айтканда, азыр көбү түшүнбөй атышат да. Бул элге иштей турган мыйзам. Анткени мисалы мейли бир 2000 сом төлөп койсо деле бирөө, анан жанакындай кырсыкка чыгып калса, акча истебей, бири-бири менен урушпай, соттошпой, ошол страховой компания тиги эле жаракат алгандарга төлөп берип коет. Ошол жагы аябай жакшы да, бул мындай адамдардын мамилесин да түзөт экен да. Анткени көрүп атасыз го, бир аз бири-бирин чийип алса эле урушуп башташат да. Ошол жагы. Анан башка мамлекеттердин деле опытын караганда уже көп жерде эле иштеп атат. Ошол эле кошуналарыбыз Казакстанда иштеп атат, ошо Россияда ийгиликтүү иштеп атат. Анан биз деле ошо мыйзамдарга элге иштей турган буга чейин мындай жанакындай пробелдер бар болсо ошолорду жок кылганга сунуштарды бердик. Жогорку кеңеште көрүп атсаңыздар керек, акыркы убакта депутаттар аябай көп страхование жөнүндө талкуулап, бир нече укуктук ченемдик актыларын кабыл алышты да. Бул мыйзам элге иштей турган аябай жакшы мыйзам. Бүгүнкү күндө канча компания иштеп атат? Жетишип атабы? Анткени биринчи жылга чейин элдер аябай көп болуп атса керек. Бирок чын айтканда мондай болуп келаткан, биз ситуацияларды байкайбыз, анализ жүргүзөбүз. Азыр мисалы 1.600.000 тегереги автоунаа бар болсо, өлкө боюнча бир мамлекеттик камсыздандыруу уюму бар. Биз анан жеке компаниялар бар, 15 компания бар. Мисалы мамлекеттик камсыздандыруу уюмун алсак, ошол жылы эле январь айынан 70.000ге жакын автоунааны камсыздандырдык. Төлөп берген жагынан 10 миллион сомдон ашык уже төлөп койдук ошол жылы АСАга боюнча. 113 камсыздандыруу окуясы болду. Ар кандай. Бирөөнүн бамперин чийип кеткен, бирөөсү машинасын жарымсы жарабай калган, жана ден соолукка келтирилген зыяндар деле болгон. Азыр мына аз калды, күндөн күнгө эл көп келип атышат. Мисалы бизде 8 филиалыбыз бар ар бир областта. Жанакы айыл өкмөттөрдө агенттерибиз бар. Анан жанакындай кечинде атайын группалардан отчет беришет. Элдер көбөйүп атат, жетишип калабы деп атат. Анан бизге келип кагаз түрүндө алып бербестен, азыр онлайн полистерди деле ишке киргиздик. Ошол эле М-банкка кирсеңиздер, сиздин атыңыздарда автоунаа бар болсо, ошол жерден эле страховка кылып коесуз. Ошондой эле жанакы О деньги, Мегапэй. Бирок М-банктан азыр аябай көп страховой полистер алынып атат да. Кандай документтер талап кылынат? Мисалы, эгерде кагаз түрүндө алсаңыздар, жанакы эле стандартный машинанын техпаспорту, жарандын паспорту, анан айдоочу күбөлүк. Ошол 3 эле документ керек да. Онлайн деле ошол. Онлайнда ал документтер керек жок. Анткени мисалы силердин мобильный кошелек деп коет. Уже аякта сиздин данныйларыңыз бар да.
ал өзү эле тиги унадан керек болсо кадастр, паспорт эмеден, ГРСтен өзү эле информацияны алып алат. Эч кандай документтер жок. Документте эч кандай мындай өзгөчөлүктөр жок, онлайн менен кагаз түрүндө алгандан. Экөө бирдей, анан ошол жерден эле уже онлайн тоже туура санайт, калькулятор деген ошол жерде электронный бар. Бул адамдын каалоосунан да, кааласа үйдөн алып койсо болот, кааласа келип кагаз түрүндө алып койсо болот. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ошол 7 облустта, анан 2 шаарда бар, ошол ар бир жерлерде бирден филиалдарыбыз бар деп едиңиздерби? Бүгүнкү күндө жетишип атабы? Анткени жыл башынан бери 10% гана автоунааны камсыздандырыптырсыздар да. Мисалы 70 миңге чукул автоунаа камсыздандырылды, анын ичинен 113 жанагындай фактылар катталып, ага төлөп бердик депчи. Ошого кошумча суроо берип кетейин, ошо төлөп берүүдө жабырлануучу тараптын мүлкү болобу же башкасы болобу 100% өлчөмдө төлөнүп берилеби? Биринчи сурооңузга анда азыркы учурда жетишип атабыз. Анан бизден тышкарыда жеке компаниялар бар деп едикпи? Анан ошол ситуацияны карап, мындай штатка жаңы кызматкерлерди, анан ошондой агент деп коет, ошолорду алып, ошолорду көбөйтүп атабыз да. Жана өлчөм боюнча, жана башында айтып кеткендей, бир жаракат алган адамга десек 150 миң сомго чейин төлөп берет да страховой компания. Мүлкү боюнчачы? Ошо мүлкү боюнча. Мүлкү боюнча 150 миң сомго чейин, бардык 450 миң сомго чейин. Мисалы 3 машина болсо 150 миң сомго чейин үчөөгө төлөп берет. Эгерде андан көбүрөөк машина болуп калса, жанакындай пропорционально деп коет, процентном соотношении бир аз азыраак болуп калат. Мисалы сиздин машинеңиз 50 миң долларлык, мен сизди сүзүп алдым дейли. Ошону камсыздандыруу машинеңиз бир 25 миң долларлык мындай чыгымга учурады да. Ушундай учурларда кандай болот? Мындай да, страховканы киргизгенде мындай этап менен элге түшүнгөндөн кийин ошентип кириш керек да. Бара-бара балким жанакындай лимит деп атпайсызбы? 150 миң сом. Бүгүнкү күндө сиздерде лимит бар экен, ошондон ашыкты бере албайсыздар. Ооба, туура. Анткени бул мамлекет тарабынан коюлган. Бара-бара эгерде ал лимит көбөйүшү мүмкүн. Анан каалаган адамдар көбүрөөк акчага деле алып койсо болот. Добровольный страхованиянын түрлөрү бизде бүт бар да. Мисалы, эгерде бирдемке болсо, ОСАГО боюнча 450 миң сомго чейин төлөсөңүз, анан каалагандагы ыктыярдуу түрдө жарандык жоопкерчиликти камсыздандырып койсо болот. Ошол эле учурда арзан машинени сүзүп алып, ошол жанагы чекке жетпеген бир 10-20 миң сомдук сумма болсо, аны эсептеп чыгып, атайын ошол сумманы эле бересиздер, Ооба. Ал жагынан сиздерге мүмкүнчүлүк көбүрөөк каралган десек болобу? Бирок бул эме да, мындай страховка деген эмне? Бул келтирилген чыгымдын ордун толтуруу да. Мисалы жанагы 50 миң долларлык машиненин орду толбой калып атат да. Мисалы 25 миң чыгымга учураса, 25 миң доллар чыгымга учураса. Туура, ал мындай болуп калат. Биз өзүбүздүн жанакы лимитибиз бар. Ошону төлөп туруп, калган уже жекече сот аркылуу чечип алышат да. Бирок ал мындай айтылат сөз менен андай болушу мүмкүн. Бирок азыркы учурга чейин мына ошо 113 окуяда көбүнчө баарына жете турган эле акча болду да. Разницасы болсо бир аз эле. Анткени ошол эле бампер, эки бамперди жасатып, эшиктерин жасатып, крылосун жасатып дегенде бир автоунаага 150 миң мындай жакшы эле акча болот экен. Жалпы сиздерде маалымат барбы? Ушул жыл башынан бери жеке компаниялар анан сиздер менен биригип канча пайыз машина камсыздандырылып бүттү учурда? Биз өзүбүздүн жанакы статистикабызды жүргүзөбүз, бирок жанакындай Финнадзор деп коет, Госфиннадзор. Булар болсо бүт жанакы страховой компанияларды көзөмөлдөйт да. Анан ошондой пайыздарын алар чыгарат. Сиздерде толук маалымат жок, Бизде примерно бар. Мисалы азыркы учурда 10%дан сиз айткандай эле көбүрөөк камсыздандырылыптыр да. Эгер 1-июлга чейин жетишсек болобу? 1-июлга чейин мына азыр жарандар азыртадан эле 30-июнь эмелерди күтпөй эле азыр эле баштаса жетишебиз. Анткени онлайн страховканы бир күндө эле ошол жарымысы эле онлайн страховкадан кылып койсо болот да. Бул атар ОСАГО полисин алыш үчүн жана жогоруда да айтып кеттиңиз, техосмотр болсо арзаныраак болот деп. Ал техосмотр эми милдеттүү түрдө киргизилбейт да, туурабы? Ооба, ал милдеттүү түрдө киргизилген эмес. Эгерде мисалы ОСАГОны жанакындай бусиктер деле алып атпайбы? Бусиктер алар мисалы көбү техосмотрдон өтөт да.
азыркы учурда мисалы ошого таксиде иштегендерге лицензия киргизебиз деп атышат. Алар деле техосмотр өтүп калат да. Анан бар болсо биз арзаныраак кылып беребиз. А жок болсо анда Кырсык катталган учурда атайын сиздерде комиссия барбы же маек кызматкерлеринин чыгарып берген корутундусуна эле таянасыздарбы? Мисалы мындай бир кырсыкты талкуулап көрөлү. Мисалы кырсык болсо, жанагы страховканын полистин артында биздин жанагы аварийный комиссар деп коет. Авариялык комиссар кызматкерлери, алардын номерлери бар. Жаран ага чалса, биздин ГАИ кызматкерлери менен чогуу биздин ошол аварийный комиссарлар чыгат. Ошол жака чыгат, ак түзөт, сүрөткө тартат. Ошол эле жарандарга эмне кылышты жардам берет да. Мисалы көбү жанагы жол кырсыгына туш келип калганда бир стресс болуп калат экен да, эмне кыларын билбей, бирөөсү больницага жатып калат. Ошого биздин авариялык комиссарлар биринчи мында моральный поддержка кылып, экинчи жагынан документтер жагынан жардам берет да. Анан маек кызматкерлери протоколдорун чыгарып берет, схемасын чыгарып берет. Кээде биздин ошол кызматкерлер эле барып эле өздөрү деле алып келишет да. Эгерде тиги больницада болуп калса, болду. Андан кийин арыз менен кайрылат бизге. Биз 30 күнүн ичинде уже эмесин төлөп беребиз. 30 күнүн ичинде, ал убакыт 30 күнгө созулат, Ошол эле учурда ушу полис алгандарга да бир мындай кеңеш берип кетсеңиз, кырсыкка учурап калганда эмнелерди кылбаш керек? Мисалы автоунаасын жылдырып ийбеш керекпи, же менин полисим бар деп айдап кетип калбаш керекпи? Сиздердин кызматкерлерди канча убакытка чейин күтүш керек? Ошол эле учурда сиздердин кызматкерлер канча убакытта ал жерге жетип барат? Мисалы алыскы жолдордо болуп калышы мүмкүн. Ушул жагына токтолсоңуз. Биринчи жагынан жанакы гаилерди чыгыш керек. Ошондой эле биздин аварийный комиссар службаны айтып коюш керек. Анткенде уже ошол страховой компаниялардын кызматкерлери келип, ошо маек кызматкерлери келгенде эле уже ар жактан жаран переживать этпей эле койсо болот да. Анткени толтурчу кагаздарды ошол эки жак толтуруп берет. Бирок ошол сразу чалып коюш керек да. Машинасынын ордунан жылдырбаш керек, эч жака кетип калбаш керек. Бул болсо жанакы машинасын жылдырбай, эч жака кетип калбаш деген бул жанакы правила дорожного движенияда деле көрсөтүлгөн да. Мисалы общий правилада барына. Так что аякта бир проблема жок деп ойлойбуз. Бул катар кошумча суроо бергим келип атат. Ушунча убакыттан пайдаланып, мисалы турак жайларды камсыздандыруу дагы милдеттүү эмес, бирок аны да камсыздандырыш керек да туурабы? Бул жакта кандай эрежелер бар, анын пайдасы кандай, анан сиздердин компания кайсынын негизинде кандай кырсык болгон учурда аларга жардам бере аласыздар? Турак жайларды камсыздандыруу жөнүндө милдеттүү мыйзам 2015 жылы кабыл алынган. Бирок жанакындай айып пулдар жок. Азыркы учурда элдер ошол мыйзамды дагы түшүнүп, биз санаганда азыр 1 миллион 300 миң турак жай бар болсо, ошонун 25% камсыздандырылды азыркы учурда. Бүгүнкү күндө. Бирок 2-3 жыл мурун бир 10%-дан ашпачы да. Азыр жарандар дагы жакшы түшүнүп атат. Анан биз дагы мамлекеттик камсыздандырууда активдүү иштегенге аракет кылып атабыз. Бирок бара-бара элдердин баары эле үйүн камсыздандырат деп ишенебиз. Олук мырза, акыркы сурообуз үйдү болобу, турак жайды болобу, автоунааны болобу, мисалы 1 жылдык эмес, балким 10 жылга дейбизби, 20 жылга дейбизби, бир учурда мындай бир 10 жылга камсыздандырып коет элем дегендерге бир жеңилдиктер каралганбы? Же мисалы ошо 1300 10 жыл 2000 сомду 10 жылга бөлүп 20 000 сом кылбай, мисалы балким 20 жылга камсыздандырсаң 10 000 сом төлөйсүң деген сыяктуу ушундай жагы каралганбы? Ушуну айтсаңыз анан. Азыркы учурда мында стандарттын эле тарифтери бар, 1 жылдык. Бирок бара-бара элдин баары камсыздандырып баштаса, биз ошондой долбоорлорун иштеп чыгып атабыз. Чын айтканда, сиз айткандай мисалы. Анткени кызыктыруучу дагы болобу деп ойлоп атам да. Мисалы, может 5 жыл камсыздандырсаң 6 жыл бекер деген сыяктуу ошондой эмелерди, долбоорлорду иштеп чыгып атабыз. Чоң рахмат, Улук мырза. Биздин студиябызга келип, атайын жарандарыбызга коомчулукта болуп жаткан суроолорго толук жооп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Мындай ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу тере көрүүчүлөр, ушуну менен программабыз соңуна чыкты. Программаны мен Бакыт Бекболсунов алып бардым. Эмки эфирлерден көрүшкөнчө сиздер менен коштошом. Саламатта туруңуздар.